Көзүң көргөн, күбө болгон ар бир мүнөт, ар бир саат улам узап, улам артта калар замат бардыгы бир көз ирмемчилик эле таасир калтырат. Ал убакыттар тарыхка айланат. Канат кагып күндөр учат, айлар агат, жылдар жылат. Бардыгы кечээ гана болуп өткөндөй. Өткөн күндөрүңө кайтып барып эске салмай, эзелкиге көз чаптырмай, мен жасаган иштен кандай тыянак чыкты деп акыл калчамай, ар бир адамда кездеше жүрчү адаттагы көрүнүш. О бир кезде бала болуп туруп башына түшкөн түйшүктүн баарын көтөрүп, тубаса шыгы эс тутумунун тунуктук аркасында билимге ынтаасын коюп, бет келген турмуштун сыноолоруна сынбай кайраты менен каржала иштеп алдыга талпынган, жетим жүрүп жетилип, анан жогорку билимге ээ болгон соң бүтүндөй өмүрүн жалаңып келечек муунубуз илим билимдүү болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн гүлдөгөн мамлекетке айлансын деп самап, өлкөбүздүн эл агартуусуна албан эмгек сиңирген арабызда кадырман карыя бар. Ал Бекболот Нышанов. О туулган жер, турпагыңдан айланам. Тоолоруңа, сууңа, ар бир ташыңа көзүм көрүп турган ажайып кооз сөз менен сүрөттөп бере алгыс ушул көрүнүшүңө таазим этем. Өзүмдү ар качан карыздар санайм. Ар бир өтөлгөн эмгегим сага арналды. Сен деп жүрөк сокту. Кылымдардан кылым барды, кызыл суунун суусу агылып, алдатыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым. Туулган жер демекчи Бекболот Нышанов көргөн адамды көркөмү менен арбаган, алыс жууку журттан келген конокторун табияты менен тартып, узун сабак кепке айланган, айтылуу жаңгак токою менен аңыз болгон, мөмө жемиши жапжашыл тоолору, дайрадан аккан туптунук суулары аркылуу келген адамды кеткис кылып байлаган, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Арсланбап токоюна жанаша жайгашкан Кызыл Үңкүр токой чарбасына тийиштүү Алтын Кыя айылындагы Тегерек деген жерде жарыкка келген. Чоң атасы Султанкул би Кызыл Үңкүрдөн 12 чакырым аралыкта жаңыдан уюшулган Көк Алма колхозундагы Эренче деген айылда жашагандыктан Бекболот Нышанов мана дал ушул жерлерде бой жетти. Балалык күндөрү Көк Алмада өттү. Өткөн кылымдын 20-жылдарынын этекченинде көчмөн турмушта күн кечирген кыргыз жаңыдан отурукташа баштаган мезгил. Мал жандык асырап, боз үйдө төрөлүп, боз үйдө торолгон Бекболоттун балалык чагы ошол мезгилдин ар бир уул кыздарында эле оорчулукка туш келди. Жокчулукка тушукту. Жылаңайлак бут кийимдеген жок таманы чорго айланып, согончогу канады. Эми гана тестер курактан өткөн чакта батышта согуш оту тутанды. Айлап, агеде жылдар бою каттабай калганда Кызыл Үңкүргө кусалык арткан Бекболот аң сезимде өткөн күндүн элестери тартылып,
бир кездеги балалык баяу куракка кайтып барат. Бекболоттун чоң ата менен чоң апасынын колунда тарбияланып калышынын да тамыры тереңде. Бекболот качан жашы 3-кө караган чакта атасы Нышан 1935 жылы Сталиндик репрессияга кабылып камакка алынат. Ошол бойдон атасы дайынсыз жоголот. Ошентип өзүнүн 2 жаш улуу бир тууган агасы Канболот экөө жетим калып, чоң атасынын колуна барышат. Атасынын элеси Бекболоттун эсинде калбады. Же элесин көз алдыга тарткан бир да сүрөт жок. О кийин жооптуу кызматта иштеп жүргөн кезде качан кайра куруу айкындык мезгили келген 1980 жылдардын этегинде атасы тууралуу КГБга кат менен кайрылат. Акыры 1989 жылдын сентябрь айында КГБдан Нышан Султанкулов тууралуу бир барак кагаз келет. Ал кагазда Нышан Султанкулов эл душманы деп айыпталып, 1938 жыл 10 жылга өкүм чыкканы, Памирдеги эмгек түзөтүү лагерине айдалганы гана жазылган. Өкүнүчтүүсү, Бекболот атасы Нышан качан кай жерде каза болгону тууралуу маалымат ала албагандыгында. — 1940 жылы айылдагы башталгыч мектепке барган зээндүү Бекболот окууда алдыңкы окуучуларга айланды. Бекболоттун биринчи мугалими А деген арипти тааныткан Тешебай Тажибаев эле. 1942 жылдын декабрь айы. 3 класста окуп аткан Бекболоттун турмушундагы бурулуш. Чоң апасы ооруп каза болду. Дал ошондой оор күндөрдүн биринде буга чейин чоң апасы жана чоң атасынан өз апаң мурда эле каза болгон деп угуп эс тарткан Бекболотко апасы Саверинса келип жолугат. Көрсө, күйөөсү Нышандан ажырап 26 жашында 2 бала менен калган Саверинсаны төркүндөр келип алып кетип, Ноокен районундагы Сакалды айылындагы бир адамга күйөөгө беришкен экен. Апасы уулу Бекболотту 3 жашында, Канболотту 5 жашынан бери көрбөй, ортодон 7 жыл өтүп кезигишип жатканына жетін албай, көпкө шолоктоп ыйлады. Бекболотту өзүм менен кошо ала кетейин деп кайнатасынан суранды. Султанкул чоң атасы бир айдан кийин алып кел деп уруксаат берди. Апасын ээрчиген Бекболот Ноокенден Сакалды айылына келип, бир нече жылдай жүрдү. Согуштун оор жылдары. Ачарчылык, оору, сыркоо. 1944 жылы Кавказдан куугунтукталып айдалып келишкен чечендер жана балкарлар Кыргыздын ар бир айылдарына жайгашкан эле. Короодогу жалпак тамдардын бирине келген чечен балкар балдар менен чогуу өсүп, алардын тилин да үйрөндү. Колхоздо өзү курдуу майда балдар менен талаада иштеди, машак теришти. Улуу ата мекендик согуш аяктап жеңишке жеткен 9 май күнүн колхоз талаасында угуп, элдин кубанычтан өрөккөп ыйлаганын көрдү. Жыл жаңырды. 1946 жылдын февраль айында агасы Канболот Кызыл үңкүр тараптан келди. Келди да чоң атабыздан айрылдык деди. Апасы Саверинса көчүп кетүүгө камданып туралы, эми мындан ары чогуу бололу деген эле. Анын үстүнө апасынын туугандары 2 баласы менен чогуу болсун деген чечимге келишкен. Бекболот өзүнүн туулуп өскөн жерине келсе, атасынын бир туугандары Акматкул, абасы Али согуштан келелек. Ал эми дагы бир тууганы Мейманкул согуштан жарадар болуп келиптир. Ортодон 3 ай өткөн соң 1946 жылдын майында агасы Канболот апасы Саверинсага жолугуп, бул жакка алып келем деп Сакалдыга жөнөйт. Апасын сагынган Бекболотту оны этектей агам Канболот менен апам экөөнүн карааны качан көрүнөт деп зарыга күттү. Улам ылдый жакты карады, күтүп көзү талады. Балалык доору ошол кездин бардык балдарында эле жокчулук, ач калмай,
талаада иштемей болсо да 3-4 жылдай өз апасынын мээримине бөлөнүп, өзүн бактылуу сезген эле. Ортодон бир жумадай убакыт өттү. Дале апасынан да, агасынан да дайын жок. Дөбөдө күндөгүдөй эле жол карап, апасын күткөн Бекболоттун көзүнө аңгыча алыстан бир караан көрүндү. Жакшылап баам салса, агасы Канболот. Дароо ордунан атып туруп, апам келатат деп эркеген Бекболот Канболотко жакындады. Канболот агасы ошол жерден эле апабыздан ажырадык, апабыздан айрылдык деп өкүрүк салды. Көрсө, апасын көчүрүп келем деген Канболот сакалдыга барган күнү Саверинса оорудан улам көз жумуп, жаңы эле мүрзөгө коюп атышкан учурга туш келиптир. Апасы Шорду 36 жашында акка моюн сунуп, эми 2 уулу томолой жетим калды. Жетимдиктин запкысын тартышты. Кемсинтмей, аны кыл, муну кыл деп жумшамай. Айтор, ата-эне, чоң ата деген жок, тагдырдын өгөй балдарына айланды. Бир топ запкы жеген Бекболот эми калкты каптаган келте тартына чалдыкты. Кудай жалгап жеңил формасы менен ооруп, куландан соо айыкты. 1946 тоолуу жерлерде, ошонун ичинде Кызылүңкүр, Көк Алма деген айылдарга тиф оорусу жайылып, ошондон көп курмандыктарга эл дуушар болду. Мен жаш бала элем, бирок ошого карабастан менин оорумго жеңил эле өткөнсүдү, ар бир үй бүлөдөн кээ бирлери кырылып калды десем да болот да. Ошол согуш аяктаган жылдары тиф менен айылда ар бир түтүн ооруп, ар бир үйдөн өлүк чыгып, өкүрүк жаңырып аткан эле. Согуш күчүндө турган 1943-1946 жылдары окууга бара албай калган Бекболот эми мектепке барып, билимин улантууну чечти. Колуна туш келген китептин баарын окуп, жатка айткан Бекболотто эске тутуу жөндөмү күчтүү эле. Ортодо окубай калган 4-5-6 класстарды аттап өтүп, Сакалдыда жүргөндө окубаса да акыры тырышчаактыгынан жана жетишкендиктери аркылуу 1946 жылы 1-сентябрда 7-класска көчүп, Көк Алма колхозундагы Ооган талаага барып билим ала баштады. 7-8 чакырым жол басып, кыштын кыраан чилдесинде азап тартты. Кай бирде жол азабын тартканда кийин кыргызга аттын кашкасындай таанымал болуп, кыргыз эл артисти далай спектакльдерде эң мыкты ролдор менен эл эсинде калган тең тушу, жакын курбусу Сатыбалды Далбаевдин үйүндө жашады. İran, Afganistan жактан Кавказга, Түркистанга жиылгандай чаап кирип, канды тырмактарын батырып жатышат. Сатыбалды Далбаев менен өмүр бою эң жакын ынак курбуларга айланып, бири-биринен байланышын үзбөдү. 7-класста аяктап колхоздо учетчик болуп иштеп, андан ары дагы окуумду улантам деп Жалал-Абадтагы жатак мектепке барууну көздөдү. Август айынын аягында чогуу окуган курдаштары Тажибаев жана Абылов үчөө Базар Коргондун борборуна 40 чакырымдай жөө басып жетишти. Андан ары карай Жалал-Абадка жүк ташуучу унаага болуп турушту. Азыркы Жалал-Абад мамлекеттик университети турган имаратка келип, 8-10 класска чейин билим алуу үчүн катталышты. 1950 жылы 10 классты ийгиликтүү аяктап, жогорку окуу жайына тапшыруу экзамендери жакындады. Фрунзеден келишкен окумуштуулардын арасында кийин Кыргыз кыз-келиндер институтун бир топ жыл жетектеген ректор Нарпаша Абдуазизова да бар эле. Бекболоттун тарых боюнча колуна тийген билеттеги суроолоруна шыр жооп бергенин көрүп, Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине тапшыр деген кеңешин берди. А Бекболот Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин юридика факультетине тапшыруу кыялында жүргөн эле. Москвага тапшырам деген балдар үчүн комиссия түзүлгөндүгүнө байланыштуу сынактардан ийгиликтүү өттү.
жетимдик турмушду эске алып, каржы жагын мамлекет мойнуна алды. Бирок дал ошол жөнөөргө бир күн калганда аттестаты жоголуп, издеп атып короодон тытылган абалда табылганы үчүн ортодо кайра жаңы аттестат даярдагыча Москва университетине баруу мөөнөтү аяктап, юрист болом деген тилеги ишке ашпаган бойдон кала берди. Ошентип Фрунзеге барып тарых факультетинен окуу буйруду. Поезд менен 3 күн жол жүрүп Фрунзеге келди. Fırınca temir yol vokzalına gelip çıkıyoruzda o füziyası Novalato ayantında şunda Dzerzhinski bulvarında başlanışındayken o şerge yaylaştırdı da Usupuz'un egzamen geçeyin. Bir 5-6 saatten Gülü egzamenin historiyatı, geografiyatı gibi bunların, Kırgız dil edebiyatları. Bağrından 5 aldım. Tolku Orus dil diktantından toç koyulup kaldı da Gülü. Ağustos'ta eme çıkartıken de prikaz. Varsam oşol ilinip kalıpmın, bucaka gelgende akşam avdan arzuyla da. Ana değirmenci bir de şu 25'lerinden tartıp bir tiyinim yok kaldım da köşede böyle kampe-sampetlerden yürüp. Anam biz yaktan okuğa gelgenler bir de tanış. Ostan Dağı, Yalıvat'tan Dağı hiç kim yokken anam kim kaytarım bilmey. Şu tör sutka açka kaldım da. Өлмөдө чогуу жашай турган Абакулдун жездеси ошол кезде мамлекеттик ишмер Кыргыз СССР Жогорку Советинин председатели Төрөбай Кулатов эле. Кийин окуу башталган чакта арадан 1-2 ай өтпөй Абакул Төрөбай Кулатовго биз менен чогуу жашап чогуу окуган Бекболоттун абалы оор деп түшүндүргөн көрүнөт. Кайсы бир күнү жатаканага Кулатовдун жардамчысы келип таанышып, эртең өкмөт үйү тарапка өт деди. Эртеси барып ал кишиге жолукканда Төрөбай Кулатовдун жана өкмөттүн жардам берерин эшитет. Ошол эле күнү кышкы кийингече сатып беришип, бир топ акча карматып узатышат. Кийин да Кулатовдун аркасы менен окууда мыкты окугандыгы үчүн деп бир эмес 2 стипендияны алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, турмуш шарты оңоло баштайт. Бош убактысын Жалаң Чернышевский атындагы китепканада өткөрдү. Бир топ китептерди казып окуду. Окууда да, айыл чарба жумуштарында да ийгиликтерди жаратып, алдыңкы студенттердин бирине айланды. Аспирантура бөлүмү Бекболот Нышановго Ленинградка барып аспирантураны улант дешти. Бирок Нышанов Тажикстандын алыскы тоолуу Бадахшанына Мургапка мектепке барып мугалимдик кесип менен алектенүүнү туура көрдү. 1 жылдан кийин Мургаптан Жалалабадка келип, Зоовет техникумга мугалимдик кесипке орношту. Педагогикалык окуу жайда билим алган Париханга кез келди. Экөө турмуштун улуу жолуна аттанды. Гүлипа, Нурлан, Жамила, Бактыбек, Чынара аттуу уул кыздарды табышты. Бекболот Нышанов менен 1957 жылы баш кошконбуз. Ошондон бери ушу Жалалабад шаарында жашап калдык, шаардык болуп. Мен өзүм дагы мугалимдикти бүткөнмүн. Педучилищаны бүткөнмүн. Анан бул жогорку билимди Бишкектен бүтүп барган экен. Тагдыр насип экен. Биз ошо 58 жылы чоң кызым төрөдүм, биринчи балабызды. Анан 5 балалуу болдук. 2 уул, 3 кыздуу болдук. Ошо бир эле Жалалабадта жашадык. Мен шаардын четиндеги комсомол мектебинде иштечилим. 1958 жылдан Сузак эл агартуу бөлүмүндө мектептер боюнча инспектор,
Ал эми 1962 жылы Александр Сергеевич Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайга которулду. 1966 жылга чейин аталган окуу жайда мугалим-методист, 1966 жылдан 1971 жылга чейин завуч болуп иштеди. Бекболот агай жөнүндө сөз кыла турган болсок, көп нерсени айтса болот да. Мен 1970 жылы азыркы Ош мамлекеттик университетинин музыкалык педагогикалык факультетин бүтүп, Жалал Абадка барып, ошол педагогикалык окуу жайына ишке кирген кезде Бекболот агай директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басар экен. Мына ошондон бери жакшы тааныйм. Абдан жакшы, адамгерчиликтүү киши. Мына мен кийин турмуш шартка байланыштуу 72 жылы айылга кетип, айылдагы мектепте иштеп, 6-7 жыл ошо айылда жүргөн кезде Бекболот агай ар дайым ушу жолукканда мени кайрадан ушу педучилищага кел деп чакыра берселер. Мына ошол кишинин ушу чакыруусу менен мына 79 жылы кайрадан ушу педагогикалык окуу жайга мугалим болуп келип, мына ошол жерде иштеп, ошол жерде мен көптөгөн ийгиликтерге жетишип, ошол жерде жакшы чыгармаларды жазып, элге таанылып, анан акырында ушу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамда дагы ушул Бекболот агайдын тушунда ошол Жалал Абад педагогикалык училищесинде иштеп жүргөн да болгонмун. Бул аталган окуу жай Кыргызстандагы бирден бир тарыхы бай Кыргыздын чыгаан уулдары Жоомарт Бөкөнбаев, Темиркул Үмөталиев, Гапар Айтиев, Саурбек Акылбеков, Жунай Мавлянов, Муктар Борбугулов, Шабданбай Абдыраманов өңдүү инсандарды тарбиялап, уядан учурган окуу жай эле. Бул жер могу жакта директордун кабинети могул эле. Бул жерде Адил Кадырович бар эле. Жалал Абад педагогикалык училищесине Бекболот Нышанов өмүрүн арнады. Талыкпай иштеп, мээнеттен дөөлөт тапты. Абыройго ээ болду. Мен ушул окуу жайда 30 жылча иштегенмин да. Анын ичинде буйрук менен эсептегенде 19 жыл директор, анан 5 жыл мурда зам директор болуп жүрүп, анан директор болгом. Эмгек жолумда негизги бөлүгү ушул окуу жайында болгонда. Бул окуу жайы өз убагында Кыргызстандагы эң алгачкы ачылган окуу жай болгон. Өзү 1923 жылы Ош Жалал Абад педтехникуму деп аталып, анан 26 жылы ушу Жалал Абадка келип, ушул педтехникум деп аталып чөкен. Анан 34 жылы ушул 3 этаждуу окуу жайы түптөлүп, анан мен 47 жылы келгенмин да Жалал Абадка. Ошондо Жалал Абад боюнча 3 этаждуу бир гана ушул окуу жайынын зданиясы бар эле да. Вот. Эми түп тамырынан бери өзгөрүп кетиптир мен келгенде. Далай жетекчилер менен иштешти. Ал Тургай Ош облусун жетектеген кыргыздын Кашкөй уулу, Тубаса уюштургуч эл турмушун оңдоону биринчи орунга койгон мамлекеттик ишмер Султан Ибраимов да Бекболот Нышановдун педагогикалык окуу жайды мыкты жетектеп так иштегенин баалап, бир топ иш-чараларда өзү менен чогуу ала жүргөндү туура көргөн. 70 жылдардан баштап бир жылына 1000ге жакын студенттерди кабыл алып, ошо выпускасы дагы ошончо болуп турганда, сен абдан молодой элең. Кандай жакшы жүрөсүң?
Жалалабад педагогикалык окуу жайы учурда Жалалабад мамлекеттик университетине айланды. Бир топ шакирттерди тарбиялаган, көптөгөн кызматкерлерди ишке алып туура жол көрсөткөн Бекболот Нышановдун уюштуруучулук жөндөмүнө жогору бааларын беришкен кесиптештери азыр да аксакалды кадырлап урматташат. Эми кептин нускасы Бекболот агай абдан мыкты, жакшы адам. Адамгерчиликтүү, кең пейил, анан өтө билимдүү, анан адамдардын баарына ошо калыс мамиле кылган адам да. Ал киши иштеп турганда ошо педагогикалык окуу жайда көп чоң ийгиликтер болгон. Студенттердин саны өсүп, мугалимдердин саны өсүп, Жалалабад педагогикалык окуу жайы алдыңкы деңгээлге чыккан да. Мына педагогикалык окуу жайда иштеген, өзгөчө окуган студенттер кийин учурап алышып, ар дайым ушу педагогикалык окуу жайын макташып эле да. Ушунчалык билим берип бизди тарбиялаганыңыздарга рахмат. Андан кийин биз көптөгөн окуу жайларда, жогорку окуу жайларда окудук. Ушу Жалалабадтан алган, Жалалабад педагогикалык окуу жайынан алган билимибиз менен кыйналбай калган жогорку окуу жайларды бүттүк. Сиздерге чоң рахмат деп, мына студенттерибиз көп айтып калар эле. Эми кептин нускасы мына азыр Бекболот агай 93 жашка чыгып, карлыктын доорун сүрүп аткан экен. Бул киши ушуга татыктуу, дагы Кудай өмүрү берсин, небере чеберелеринин күнүн көрүп, ушу жакшы өмүр сүрүп жүрө берсин демекмин. Инсандык өзгөчөлүгүнө жогору баа беришкен кесиптештеринен тышкары, аны жакындан тааныгандар коңшу колоңдору да көңүлдөрүндө Бекболот аксакалды аздектешет. Ушул педучилищада 84-жылдан 88-жылга чейин окуганмын. Нишанов Бекболот аке ошол мезгилде директор эле, ошол агайыбыз бизге раса жакшы мүмкүнчүлүктөр берип, жакшы окутуп, кызыл дипломдорго бүтүп, анан жогорку окууларды окуп бүтүрүп келгенмин. Мен Бекболот акенин кичинекей кезимден билем. Бекболот аке менен биз кошуна болуп жашаганбыз. Атам аябай жакшы көрөт эле, атам өтүп кеткен, каза болгон, апам деле өтүп кеткен. Биз булардын кичик кезибизде кошуна болуп жашап, аябай жакшы кошуна болгонбуз. Атам менен дос деле. Бекболот аке мындай айтканда бизге ата катары. Азыр атам жок деп айтпасам деле болот. Апасы апам катары. Биз кичик мезгилде бизге чыгат эле, сонун тамактарды алып чыгып берет эле. Бекболот аке бизге насихат кылат эле, жакшы болгула, жакшы окугула, атаңарды сүйүндүргүлө деп. Ошо кошуна болуп бир жолу деле жаман жакшы сөз айтышпаган. Биз өтө сыйлайбыз, барды келдибиз бар азыр деле. Бекболот аке мындай кызыкча жакшы сөздөрдү айтып бизге мотивация берет эле. Ошон үчүн биз бардыгыбыз окуганбыз. Биз аябай ыраазыбыз. Мен өз айлам менен ушул кишиге благодарность айткым келет постоянно, потому что эжем деле окуган, үкем деле окуган. Бардыгыбыз жакшы көрөбүз. Агай менен ошо 67-жылы ошо биз жака кошуна болуп келген. Ошо бойдон агай менен ака дос, ука дос ушундай болуп ата балада эле болуп жүргөнбүз. Эч бир аксакал жакшы, грамотный адам. Анан бизге өзүнүн насааттарын айтып, 25 жыл, почти 30 жыл жашадык. Эч бир жаман сөз, жаман неме айтышпадык, башка кылбадык. Aka-ukayda жашап жүрдүк. Азырда да кадырыбыз жакшы эле. Көрсө кан тууганды көргөндө эле сүйүнүп, неме кылып калабыз, азырда көрүп өтө кубандым. Аксакалам 90-100ге жетип калды. Дагы өмүр берсин. Мындан кийин бала чаканын немесине жакшы жашап жүрө берсин. Мына бул имаратта азыр Жалалабад мамлекеттик университетинин педагогикалык институту жайгашкан. Ушул имаратты 1980-жылдардын этегинде ошол кездеги курулуш министри Насирдин Исановго кирип атып, студенттерибизге ыңгайлуу шарт түзүп бериңиз деп өтүнүп атайы курдурткан. Курулуш министри болуп турган Исанов мага чоң жардам бергенде, мен барып туруп, ушундай 3000ге жакын кыздар окуйт. Анан сен ал өзүн окаттык эле, сенин
rayonunun gelgen kızların sanı 100'den de aşağı. Oşular koridorda okuyatışat. Yemi bunu zdaniyanı proyektini tüzdürüp versek bir Fischer degen kuruluş başkarması olmuştu koştu. Oşal bizim tiginiz yok, kuruvayımız tigi de emekli otaat dedi de. Dedim de Fischer'e kayra çalıp sen kanday olmasın, oşanı baştab tez zaranın içinde büdür veresin dedi de. Al makul olacağımda. Ananı rahmatımda aytıp, abdan oşa lisanıp kavuşup, gün göçeğin ırazımında. 1980-жылдардын орто ченинде жаңыдан 10-чы катары таанылып келе жаткан Ибрагим Жунусовдун эмгек жолу да дал ушул окуу жайдан башталган. Бекболот Нышанович бул Советтер Союзу маалында түштүктөгү эң жакшы окуулардын бири болгон педучилищеде жетекчилик кызматта иштегенден баштап таанышмын мен. Мен Ош мамлекеттик институтун бүткөндөн кийин Ош ГУда иштеп, анан 1 жылдан кийин шартка байланыштуу Жалал-Абадка көчүп бардым. Жалал-Абадка көчүп барганда мен амалда Маданият техникуму деген ачылган болчу. Маданият техникумда ишке барайын деген ойду барсам, бир убакта эле ошол жерде биз менен бир үйдө жашаган Чынгараев деген күчтүү математик педучилище иштеген мугалим бар эле. Ошол айтып калды, эмне кыласың Маданият техникумга? Мына бизге классикалык училище өтө популярдуу. Бизде дагы музыка мугалими керек. Мен директорго айтайын. Сен бизде иште деп калды. Анан мен айтып көрүңүз дедим. Анан эртеси күнү мени чакырышты. Сен бияка келип калдың. Мана мен атым уже чыга баштады эле. Алтын апа, Чынара деген ырларым, Карындаш деген ырларым популярный болуп кеткен учур болчу. Анан сен давай бизде иштейсиң, сага каалагандай шарт түзүп беребиз деп Бекболот Нышанович менен биринчи таанышканым ошол жерде болду. Обондору эл ичинде тарап, көпчүлүктүн сүйүүсүнө айланып аткан кезде Ибрагим Жунусовго да бут тосуулар башталат. Дал ошондо Бекболот Нышанов чыгармачылыкты терең түшүнүп, баалай билгендиктен Обончу Жунусовду колдоп, чыгармачылыгына шарт түзүүнү туура көрөт. Анан арадан айлар өттү. Мен дайым эле Бишкекке амалда Фрунзеге башка областтарга дайым чакырып турчу эле. Анан мен дайым кетип калганым көп мугалимдерге жаккан эмес да. Ошо музыка секциясында, музыка бөлүмүндөгү мугалимдерге, жетекчилерге анча жакпастан. Анан арадан 7 ай 8 ай өтпөй эле мени сен мындай боло берсең, же артисттигин кыл, же сабагыңды бер. Сен кетишиң керек деп калышты менчи. Бөлүм башчылар. Анан кеттисе кете берем, мен жашмын амалда. Бар жерде жумуш бар десеңерчи мага. Анан мейли дедим, анан мени заводдел жеткизип алып туруп, зав секцияга директорго алып киришти кайра. Бекболот Нышанович менен экинчи жолу учурашым ошол жерде болду, 5-6 айдан кийин. Кирсем эле, ана бул бала иштебей эле дайым эле концерт деп кете берет. Bir gün karsan Frunze'de, bir gün karsan Oş'ta, bir gün karsan Töş'te, ушинтип иштей бергени болбойт. Мына заявление алып келдик деселе. Бекболот Нышановичтин аябай жини келди дагы. Мен ойлоп, мага жини келди деп. Бир-эки мугалим агайларды, жетекчи агайларды урушуп, мага бул жигит керек. Мага бул педучилищенин атын чыгарып жүрөт. Мен көрүп атам, телевизордон, радиодон угуп атам. Педучилищенин мугалими деп айтылып атат. Мага ошол жетет. Кечке эле сабак берип отуруп, силер сабагыңарды өтө бергиле, бул каалаган жагына барып ырдай берсин деп. Баардыгын урушуп, анан колун коюп, мына колду эстеп калгыла. Мен макул дегенден кийин бул бала бар жерде барыш керек деген шартты мен бир сүйүнүм. Анда мен жаш баламын, 24. 23 жаштагы бала элем. Анан кийин эле баардыгын чыгарып мени алып калды. Алып калып Ибрагим Фрунзеге кетип баратат экенсиң. Педучилище Фрунзеде bir konser бербейлиби? Педучилищенин концерттин таланттары көп бизде. Педучилищенин атын дагы көтөрбөйлүбү? Сүйлөшүп келбейсиң деп калды. Анан макул агай айтып көрөйүн деп келип айтсам, булар да макул болушту. Анан эле бүт группа 100ге жакын окуучулар менен Жалал-Абадтан бияка келдик, концертти бердик.
Başında Pezuça direktörü Bekbolot Nişanoviç özü başlap süйлep berdi телевидениеде. Анан кийин ошто бердик ошол эле десең, мындай нерселер болгон эмес да. Dışarı callaba Бул ырдын жаралыш тарыхы да өзгөчө. Gömde yırday berüçü Hırlar sağağılar Концертке келетканда Бекболот Нишанович мага айтып калды, концертти жаап турган бири да жакшы ыр жок да. Ошол жерде. Баягы Кыргызстан, Компартия деген ырлар менен эле жаап концерт. Ушу Ибрагим, ушу Жалал-Абад жөнүндө бир жакшы болгон жок экен. Ушуну бир ойлонуп көрбөйсүңбү деп калдым. Макул ойлонуп көрөйүн дедим, жөн эле мындай көңүлүм алып койдум. Бирок Жалал-Абад жөнүндө ырлар көп экен, бирок бири дагы ырдалбай калган да. Анан кийин бул бир чети болуп калды, экинчи чети бир сузактык балдар менен бирге отуруп, менин Жалал-Абадым деген бир сөз айтылып кетти жөн эле. Анан эмнеге сен Жалал-Абадың, сеники ош, сеники кара суу, эмне мен Жалал-Абад дедим. Жалал-Абад биздики дейт бирөө. Сузактык бир барпы колхоз деген бар. Ошол жерде мугалим болуп иштечи алда. Анан айткам, Жалал-Абад сеники дагы, Жалал-Абад меники дагы деп ушул сөз пайда болду. Жалал-Абад менин күнүм, Жалал-Абад сенин күнүң деп. Анан Бекболот Нишанович айтып атканда, ушу концертте ушуну менен жабыш керек ушундай нерселер менен. Бишкектеги концертке жетишпей калгам, анан Оштогу концертте ушу Жалал-Абадты ырдагам да. Азыр мына Жалал-Абад андан бери мына 84-85-жылдар болчу ошо. 85-жылы. Анан ошонун боюнча мына Жалал-Абад азыр неофициальный Жалал-Абадтын гимни болуп жатат. Буга идеяны түрткөн Бекболот Нишанович да, Бекболот Нишанович. Жалал-Абад дерт училищесинин өнүгүп өсүшү алтын доору Бекболот Нишанов жетектеген мезгилге туш келди. Жыл сайын кароо сынактарда жеңиштерге ээ болду. Социалисттик өлкөлөрдө окуу жай даңазаланды. Сайыз боюнча 411 pedagog окуу жай бар эле. Ошолордун ичинен бир контингенти боюнча дагы окуу тарбия үчүн жолго коюу жагынан дагы биринчи орунда турганды өтмө кызылтууларын атайын ошо Москвадан келип бизге тапшырып окуу тарбия иштерине жакшы бааларды беришчү да. Чыгармачылыкка маани берилди. Окуу жайдын студенттери жана жамааты үчүн жазуучу Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, өнөрпоздор Эстебес Турсуналиев, Замирбек Үсөнбаев, Ырыспай Абдыкадыров өңдүү таланттар менен жолугушуулар байма-бай уюштурулуп турду. Далай кубанычтарга, аткарган ишинде алгылыктуу жеңиштерге ээ болгонуна шүгүр деген Бекболот Аксакал азыр да өзүнө жакын санаалаш курбуларын таап, кез-кезде Орто калаада жолугушуп калышат. Бекболот абаны мен көптөн бери тааныйм. Эме дегенде ал Жалал-Абадта мед училищеде директор болуп турганда, мен ошо совхозго, Тайгырап совхозунун директору элем. Ошо ал мен жаш элек, мен 32-33 жашта элем. Ал киши улгайган киши болду. Өзүңөр билесиңер, ошол маалда чөпкө чыгат эле студенттер. Бул киши ошо студенттерди алып чыгат эле да, училищеден. Ошону таанышып калганбыз. Кийин акыркы жылдарынан ал киши пенсияга чыкты. Пенсияга чыккандан кийин бул жерде бир жолугушуп калдык. Мен Бишкекте болгон алла келди бул жерге. Келип ушул жерде биз экөөбүз мындай айтканда баягы шерине дейт го. Ошо жоро катары ал кишини мен билем, ана иш жандыгын жакшы билем. Ал мындай айтканда жакшы маалыматы, өзүнүн адамгерчилик сапаты, адам менен кандай мамиле кылышы, ушундай өзүнүн жакшы сапаттар менен өзүнүн ушу жүргөн, бирге жүргөн жолдошторуну, бирге жүргөн жоролоруну өзүнө тартат да. Андай жаштарга анын кишинин өрнөк боло турган жерлери көп. Курбулар арасында өткөндөн кеп салынат. Тарыхка токтолушат. Олуттуу сөздөр сүйлөнөт. Нишанов Бекболот эке менен Аксакалды мен ата деп айтам. Таанышкандан аябай өзүмдү мындай сезип жүрөм. Эми атам жок, кайнатам жок.
чоң аксакалдары жок. Бу кишиге мен аябай жакын болуп, баладай болуп, мен жакшы көрөм деп жүрөт. Биз эле кишини аябай жакшы көрөбүз. Таанышып калдык. Насип кылып чайлашып беребиз. Şu tanıgandan beri bu kişini mınдай uğup otursak, bu kişiden köp nasat, köp jakşı nerselerdi, ilgerki eski Kırgızdın saltlarını, urp-adatını aytıp, anan işlegen jolunu, bunu emgegi men ilgeriyle şu Jallabat'ta жүргөндө Nişanov degen aksakalda ukçelem, şu direktör var. Eskiden beri işlep keleyet, tarbiyası jakşı, заслуженный профессиональный работник просвещения СССР алганда. Анан кээ мен ойлойм да, ушундай адамды анча-мынча жерде эстебей, унутуп калып, ушундай момент экен да. Мына анан дагы бир жери, şu 93'e чыгып атат, буюрса, ушунчалык тың басып, сүйлөп, орусча анекдотторду айтып, жакшы немелерди, eski urp-adattарды айтып үйрөтөт да. Бекболот Аксакал менен Парихан апа экөө 21 небере, 19 чөбөрө көрүштү. Алардын күлкүсүнө тунуп бактылуу карлыкта өмүр сүрүшкөн экөө чогуу өткөрүшкөн өмүрлөрүнө, өлкө алдында өтөгөн эмгектерине ыраазы. Эми агай өзү оор басык адам. Только китеп менен сүйлөшкөн адам. Биринчи жылдары ошо бир түндө бир китепти окуп койсо, мен деле кыйын окуучу элем. Мен бир түндө эмес, 3 күндө окуйм бир китепти. Ишине өтө тың адам. Бирөөнүн көңүлүн калтырбаган, бирөөгө жаман айтпаган. Анан бак эденден койунан чыгып эле буларга келчү да. 7 классы бүтүрүп эле. Ошо кыздардын баары азыр кайерден көрсө агай дешип, болбогондо токтоп калып, мынтип шуурашып калышат. Бекболот Нишанович ушунчалык күчтүү жетекчи болду. Мен иштеп жүргөн учурда 3 жылга жакын Жалал-Абад педучилищесинде мугалим болуп иштеп калдым. Азыр кыйкырып, бакырып, айтып, чогултуп алып, микрофонго чыгып кыйкырып башкара атпайбызбы, көпчүлүк. А бул киши көзү менен башкарчу эле. Бирөөгө кыйкырып, тарсылдаган немеси жок болчу. Бекболот Нишанович келетканда бүт барды түстүрүп, Бекболот Нишанович келет экен дегенде бүт баары жок тазаланып, келгенде дагы бирөөгө кыйкырбастан көзү менен карап койсо эле бүт барды бүтө берген бир ушундай күчтүү жетекчилерден болду. Жалал-Абад педучилище азыр Жалал-Абад университети болуп калды, жагы болуп калды. Ошону түптөлүшүнө салым кошкон 25 жылга жакын иштеген ошол жердечи, менин оюмча. 25 жылга жакын иштеген, анын ичинде көпчүлүгү жетекчи болуп, завуч болуп, анан кийин директор болуп иштеди. Ал кишинин бир эле Жалал-Абад азыркы жагууга эмес, жалпы кыргыз билим берүүдө кошкон салымы өтө зор инсан. Мындай кишилерден биз таалим алып, сабак алып, ошолор менен бирге жүрүп калган бизге дагы чоң сыймыктар. Турмушта жакын санабаштар бар Бекболот Аксакал жыл сайын көлгө келип, көлдүн көркөмүнө суу картып, ой чубайт. Адал иштеп, мээнеттен дөөлөт тапкан Кыргыз СССРинин эл агартуусунун отличниги 93 жаштагы Бекболот Нишанов Аксакал жубайы Парихан экөө бактылуу карлыкта күн кечирип, небере чөбөрө уул кыздарынын урмат сыйында. Бекболот Аксакал жашоодо оор күндөргө кез келесиң. Тоскоолдукту майышпай жеңип, кайраттуу болууга акылуусуң. Дал ошондо гана ийгилик жаралат. Менин басып өткөн жолумда туура иштеп, адал эмгек өтөсөм, элимдин келечеги үчүн жасалды. Демек, Кыргызстандын гүлдөп өсүшүнө өбөлгө болгон сыймыктуу кесипте иштегеним үчүн ар качан өзүмдү бактылуу сезем.